Күн тартибиндеги каралып жаткан ушул Өткөн 2020 жыл ичинде Нарын облусунун аймагында иш алып барган соттордун жүргүзгөн иштеринин жыйынтыгын чыгарган онлайн кеңешме өткөрүлдү. Жыйынды Жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова алып барып, каралган иштер даттанылган арыздардын көлөмүнө басым жасалды. 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча Нарын облустук сотунда жалпысы бир 5000ге жакын иш каралган. Ал 5000ге жакын иштин ичинен болгону 5 гана пайыз даттанылып атат. Бүгүнкү күндө Нарын облустук сотунун биринчи апелляциялык инстанциядагы сотторунда жалпысы 22 судья иштейт. Бардыгы биринчи жолу дайындалган судьялар. Каралган иштердин көпчүлүк бөлүгүн бул жарандык иштер түзөт. Жазык иштер жарандык иштерге салыштырмалуу 2 эсе азыраак болуп калат. Жыл ичинде Нарын облусу боюнча иш алып барган 22 судья 4664 ишти карап чечим чыгарган. Булардын ичинен 241 иш даттанууга жөнөтүлүп, 89 иш жокко чыгарылган. Жалпы даттанууга жаткан иштердин көлөмү 5,12% түзүп, 2019 жылга карата көрсөткүч 4%га төмөндөгөн. Бирок калктын сотторго болгон ишенимин арттырууга карата пайыздарды дагы төмөндөтүү башка талап болууда. Жогорку сот каралган мисалы токтомдор мисалы сиздердики бузулуп калса мөөнөттү туура эмес калыбына келтирип, ошондо бирдиктүү практика менен иштеп атасыңарбы? ооба, иштеп жатабыз. Сот тармагындагы санаа иптештирүүнүн алкагында жарандар тарабынан келип түшкөн арыз даттануулар боюнча иштерди бөлүштүрүү компьютердик тутумга туташтырылган электрондук система аркылуу программа судьяларга ишти өзү бөлүштүрүп берет. Мындай кадам судьялар менен бирге соттошуп жаткан тараптар үчүн калыстыктын болушуна ишеним артылат. Мурун иштерди бергенде мисалы төрага берип өзү бөлсө, мисалы азыр автоматтык система түшүнгөн кишиге бул жерде эч кандай баягы сүйлөшүп койду, тигинтип койду, минтип койду деген баягы түшүнүктөр, күмөн саноолор алыстадык десе болот да, анан адамдын тагдырын чечиш. Ошондой маселелерди баягы детально карап түшүнгөн кишиге бүгүнкү күндө сот тармагы баягы жигердүү эле колдон келишинче мүмкүнчүлүктүн болушунча иштеп жатат деген ой бар. Сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруу тармактын башкы максаты болуп саналат. Мындан улам Нарын облусунун аймагындагы соттордун 90% жаңы курам жана басымдуу бөлүгүн жаштар менен толуктаган. Ошондой эле коомдук уюмдар, аксакалдар соттор менен кеңешип иш жүргүзүү жолго коюлган. Кайрылган маселе мыйзамдын рамкасында болсо, соттук териштирүүнүн жыйынтыгы деле ошол мыйзамдын чегинен чыкпасына көзүм жетти. Анткени мен ушул көптөн бери сотто жүргөндүгүмө байланыштуу мен жалпы жонунан алардын арасынан көп өз ишин мыкты билгенден адистер бар экенин көзүм жетти да. Биздин ошо канча жолу барып келип атсак дагы ошол сот аркылуу чечилди биздин ишибиз. 7-8 жылдан бери жер маселеси боюнча соттошуп жүрөбүз да. Бул жерде эки тарап соттошуп аткандан кийин эки тарап болот. Анан документ боюнча бүт баарын териштиргенде келатып эле анан тиякка тартылып, бияка тартылып жүрүп, акыры мен тарапка чечилди. Анткени бүт документ боюнча мен тарапта болчу чын. Сот процесстерин үзгүлтүксүз жүргүзүүгө карата пандемия шартында айрым процесстер онлайн шартта ишке ашырылып, арыздар өз мөөнөтүнөн кечикпей каралып, чечимдер чыгарылууда. Чапара Садыкказиева, Абсамат Дөреспеков, Нарын шаары.